Тойдогу бий баарын суктантып каратты. Тойдогу бийдин видеосу эл арасында талкууда. Күйөө бала той бүткөнгө чейин чыдай алган эмеспи? Өзүңүздүн ой пикириңизди комментарийге жаза кетиңиз. Бул видеороликти көрүп шок болосуз. Мигранттардын качып баратканын көрүүгө болот. Испанияда 10дон ашык мигрант каза болду. Ысык көлдөгү тыгында үлпөт той өткөрүштү. Ушулар жамашка жаңылыктар түрмөгө видеонун астындагы ойдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Бишкекте оюн аянтчасында бөтөн аял жаш баланы муунткан. Бишкекте аялдын балдар аянтчасында бөтөн баланы мойнунан муунтканы боюнча милицияга арыз түштү. Окуя баланын апасынын айтымында 29-июль күнү кечинде Чокморов көчөсүндөгү номер 1-үйдүн короосунда болгон. Эненин айтымында окуядан кийин уулу ыйлап мойну ооруп жатканын айтып, түнү бою уктай алган эмес. Ал ошондой эле болгон окуя видео көзөмөл камерасына түшүп калганын билдирген. Жабырлануучунун апасы милицияга кайрылган. Ал эми окуяга тиешеси бар аял өз күнөөсүн четке кагып, болгону селкинчекти тотуктоого жардам бергенин айтууда. Ошто Ак Буранын дарыясынын жээгине көл жээгиндегидей заманбап пляждар курулуп жатат. Манас шаарында соодагерлер мушташа кетти. Манас шаарында кардар талашкан соодагерлердин ортосунда чыр чыкты делген видео тарады. Учурда окуянын чоо жайы такталууда. Тойдогу бий соц тармакта талкуу болду. Социалдык тармактарда тойдон тартылган видео көңүл бурду. Социалдык тармактарда жаңы үйлөнгөн жаштардын биринчи бийи тартылган видео тарады. Видеодо жаш келин менен күйөө тойдун жүрүшүндө алгачкы бийин бийлеп жатканы көрүнөт. Кадрлар көпчүлүктүн көңүлүн буруп, колдонуучулар жаш үй бүлөгө бакыт, узак жана бактылуу өмүр каалап комментарийлерин калтырууда. Булак репортер Кежи. Испанияда миграциялык кризис курчуду. Испаниядагы миграциялык кризис жаңы деңгээлге чыкты. Бир сутканын ичинде эле миңдеген мыйзамсыз мигрант Сеута анклавына өтүүгө аракет кылып, 10 чакты адамдын өмүрү кыйылды. Мадрид коопсуздук күчтөрүн күчөттү. Айрым мамлекеттер, анын ичинде Италия менен Чехия, Испаниянын Шенгенден убактылуу чыгарып турууну сунуштады. Ысык көлдөгү тыгында үлпөт той өткөрүштү. Ысык көлдөгү жол тыгынында калгандар өзгөчө көрүнүшкө күбө болушту. Жаш жубайлар үлпөт тоюн түз эле тыгында белгилешти. Окуянын видеосу социалдык тармактарда тарады. Жолдордун убактылуу жабылышынан улам тыгында калган адамдар убакытты ар кандай өткөрүүдө. F1H2 суудагы жарыш чемпионаты жана президенттердин жолугушуусуна байланыштуу киргизилген чектөөлөргө карабастан көптөгөн кыргызстандыктар ысык көлгө жөнөштү. Натыйжада Бишкек балыкчы жана балыкчы Чолпон ата унаа жолдорунда узун тыгындар пайда болду. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Вот я на вот этого ставлю. Көлгө бараткан кыз таксисттен ыдык көргөнүн айтты. Интернетте жаш кыз таксист тарабынан ыдык көргөнүн айтып чыкты. Ал 28-июль күнү мессенджерлердин бири аркылуу такси таап, кечки саат 22:00 Бишкектен Ысык көлдү көздөй жолго чыкканын билдирди. Жолдон унаадагы 2 жүргүнчү түшүп калгандан кийин айдоочу кызга тийишип кармалып баштаган. Кыз каршылык көрсөткөндө айдоочу унааны жол жээгине токтотуп, уктайм деп жатып алганын айтат. Андан соң кыз сыртка чыгып, жолдон кайгыл кызматкерлерин көргөн. Бирок анын айтымында алар бул жагдайга эч кандай чара көрүшкөн эмес. Бактыга жараша кыз үйүнө аман эсен жеткен. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен.
Сиздерден көптөн көп суранабыз. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6 операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10.000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Баардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу ал дагы. Баардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Анычы.